Менин артымда турган унаа өткөн жумада жогорку кеңештин бардык депутаттарына берилгени белгилүү болду. Бул эмне болгон унаалар, кандай үлгүдөгү жана баасы канча экенин азыр билгенге аракет кылабыз. Лисян ЛЖТ үлгүсүндөгү унаалардын ачкычтары депутаттарга өткөн аптада президенттин иш башкармалыгы тарабынан тапшырылды. Кызматтык унааларды сатып алуу чечими өткөн жылдын апрелинде кабыл алынган. Ал маселени 7-чакырылыштын депутаттары жабык эшик артында караган. Алгач спикер, вице-спикер, комитет төрагаларына, фракция лидерлерине жана депутаттык топторго Лисян Л9 үлгүсүндөгү, ал эми калган депутаттарга Лисян ЛЖТ үлгүсүндөгү автоунаа алмакчы болушкан. Бирок аягында баарына окшош Лисян ЛЖТ сатып алынганы белгилүү болду. Лисян ЛЖТ бул Кытайдан чыккан заманбап жол тандабас. Ал 5 кишиге ылайыкташып, шаар ичинде жүрүүгө да, узак сапарларга чыгууга да ыңгайлуу. Ичинде көптөгөн заманбап функциялары бар. Бишкектеги автосалондордо бул унаанын баасы 4 миллион сомдон жогору башталат. Биз эл өкүлдөрүнө кайрылып, аларда кызматтык унаага муктаждык бар беле сурап көрөлү. Кызматтык унаалар боюнча жалпы эле депутаттарга берилди. Бар деле берилди. Канча дана келген бизде маалымат жок. Жалпы эле берилди. Баарыбызга эле. Жылы 2025-жыл экен. Кытайда өндүрүлгөн Лисянг үлгүсүндөгү машина. Сиздин өзүңүздө негизи жеке муктаждык бар беле? Жеке муктаждык бар. Мен өзүм айлык мөттө иштеп жүргөн жерден бияка депутат болуп келдим да, мисалы. Анан азыр округум мисалы Көлдүн Төп району, Жыр Калаң шахтага чейин барабыз. Анан өзү жүргөнүбүз Кемоник менен жүрөт элек. Анан алыс жерге чыкканда тааныштар жалдаганга, досторго айтканга, же болбосо жеринде унаа дайындап койгула деп жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөнгө алыс сапарга чыкканда туура келип калат болчу. Ошон үчүн азыркы унаалардын берилиши мен үчүн аябай эле пайдалуу болду. Буюрса эл менен жолугуш үчүн, ишмердүүлүк үчүн аябай эле чоң ыңгайлуу шарт түзүлөт да. Анан бул эми мамлекет өнүгүп аткандан кийин, күчтүү болобуз деп аткандан кийин, менимче ар бир мамлекеттик структурада ушундай шарт түзүп берүү каралыш керек. Анан ошого жараша талап болуш керек. Элден дагы, анан шарт түзүп берип аткан тараптардан дагы. Колдонгонубуз жок. Себеби анын аябай эмеси көп экен да. Тиги жанагы русификация деп коет, Кытайчадан котормосу, анан жанагы тиги мастер аккаунт деп коет, андай в общем мындай блокировкада турат экен да. Айыл көрө элекпиз. Эми депутаттын немеси мындай тиги жанагы командировкалары бар да. Андайда дайым эле самолет менен уча албайсың. Кээде нарынга, көлгө тиги чүйдү кыдырып атабыз, чыгып. Мына кече да көчмө жыйын кылып биз Карабалта, Жайылта тигемеге чейин барып келдик. Ошондо машина сөзсүз түрдө керек болот өзү негизиненчи. Азыр өзүбүздүн эле машинабызда жүрөбүз. Жеке сизде өзүңүздө муктаждык барбы? Кызматтык унаага. Эми тиги президент тарабынан 90 депутатка берилет деген. Эми баарына берилгенден кийин алабыз да аны. Азыр сиздин унааңыз эмеде парковкада. Эми ошол маселе, уна абдан маселе. Онда башка эмес, биз обзор кылып маселелерди карайлы андан көрө кыздар. Мен чында азыр канча машина, менде маалыматым жок, чынын айтайын. Эми 90 депутат, бирок бүгүнкү күнү 87 депутат азыр ант берип отурат. Ошол 87 унаа берилди. Эртеңки күнү дагы 3 депутат келсе, аларга дагы дайын. Негизи жалпы 90 депутатка 90 унаа алынган. Бир вариант болуп аткан, мисалы алыскы региондо иштеп аткандарга, мисалы бизде билесиздер да квартиралар бар, батирлер бар. Алардын дагы баарына берилбейт да. Алар берердин астында действительно Бишкекке келип көчүп келсе, үйү жок болсо, жана ошондой эле кирешеси, өзүнүн муктаждыгы жетпесе, анда ошол квартиралар комиссия аркылуу каралып берилет да. Ошол сыяктуу эле машиналар боюнча дагы комиссия аркылуу каралып, колунда жоктогулар мындай айымдарга мурдагыдай эле берилсин деген бир вариант каралып аткан, бирок кийинчерээк эми берилсе биротоло эле баарына берилсин деген дагы көбүрөөк ушундай талаптар болуп калганга байланыштуу мен ойлойм ошол жеңип кетти го депчи. Сиз өзүңүз алдыңызбы? Эми бизге баарына берди, биз эле алдык, бирок биз ошо колдон келишинче эгерде өзүбүздүн мамлекеттик жумушка гана ыйгарсак, ошондо гана минсек, калган учурларда эми өзүбүздүн машинабыз бар, эми бергенге жараша биз эле алдык. Сизде муктаждык бар беле? Жок, менде өзүм машинам бар. Андай деле бир муктаж жок эле, бирок эми жалпы берилгенге байланыштуу өзүмдүн регионума чыкканда, өзүмдүн ишмердүүлүгүм менен, өзүмдүн шайлоочулар менен жолукканда уже ошону колдонгон атам. Мен кызматтык унааны алдым. Китай мамлекети автоунааны ошону кылат. Лисянг деген, Ли-7 деген автоунаа өзүм айдап жүрөм. Өзүмө договордун негизинде катталды. Эгерде штраф болуп калса өзүм төлөйм. Айдоочу мага кереги жок. Мен өзүм айдап жүрө берем.
муктаж деле жок болчу, бирок мамлекет, урматтуу президентибиз бул жактан шарттар түзүлүп атат, депутаттарга кызматтык унаа берилип атат. Мен алдым. Менин оюмча бул жактан сиздер бизде коомчулукта дайыма бул нерселерге көз карашы начар да. Вот элестетиңиздер, эгерде примерно биз элдин өкүлүбүз. Мен Ленин районунан 8913 добуш алдым. Мен жумасына вот понедельник комитет, вторник мен толугу менен 4-5 жыйын өткөрөм. То есть жуманын 6 күнү сөзсүз биз ошо элдин өкүлү болгону менен иш жүзүндө болуп атабыз. Анан кызматтык унааны берилди. Биз өзүбүз заправканы өзүбүз кылабыз. Гибридный, да, аныкы бензин менен. Аны кылабыз. И барыш керек сөзсүз. То есть полностью обеспечение ошо. А бирөөсү айтат, жок, эл өкүлү айлык албаш керек, кызматтык унаа болбош керек депчи. Анда кантип элдин көйгөйүн чечет, эгерде бул жактан үнүн жеткирип, эгерде ал отуруп алып, сарсануу болуп, тиги жок, бул жок, тияк бияк деп, жана көбүнчөсү биз Бишкек шаарына только 12 эле депутатпыз. Остальной 75-өө регионго барыш керек. Демалыш күндөрү алар регионго барып атышат. Же 2-нчи күнү, же 5-нчи күнү чыгып кетип регионго барып атышат. Ошондой бул өтө норма эле го менин оюмча. Ал жерде кеп муктаждыкта эмес, бул азыркы мамлекеттин жалпы саясаты, президентибиздин алып барып аткан саясатын алкаганда жогорку кеңеш эле эмес. Тетиги алыска айылдагы айыл өкмөттөр, врачтар, мечиттин имамдарынан бери машина менен камсыздоо саясаты жүрүп атпайбы? Ошону алкаганда жогорку кеңешке дагы бизге унааларды бөлүп алып берген экен. Мен бул жерде муктаждык эмес, ошол иштин жакшы, бат, натыйжалуу алып барылышынын жаатында деп түшүнөм да. Муктаждык жок эмес да. Муктаждык болот. Мен өзүм Аласка тоолуу райондон нарындан шайланып келген депутат катары муктаждык болот. Жо мен муктаж эмес элем. Ошол. Ал унааны сиз өзүңүз айдайсызбы, же айдоочуңуз барбы? Жо мен өзүм айдайм. Өзүм айдап айдоочу ала электим да. Бирок кечээ ошо жол эрежелеринен бир аз адашып калбадыңызбы? Кандай болуп калат? Жо мен адашкан жокмун. Жанагы светофордо турганбы, темир жолду өтөтүчү регулирующий светофор деп. Мен просто светофорду айткан жокмун. Ошо темир жолдун алдына коюлуп турган белги деп айттым. Мен ошондон адашкан болушум керек. Жанагы беркине алып өттү. Бул жерде жанагы эки автоунаа келгенде кайсы сызча турбайбы? Ошонун үстөмдүгү деген болот. Бул мага 2 күн эле берди. Мен уже 40 жылдан бери автоунаада турам. Муктаждыгым жок болчу деп атпайсызбы негизи, бирок ошо кызматтык унаадан баш тартуу мүмкүнчүлүгүңүз бар беле? Жок, эми мындай да, ар бирөө кандай баштатса, баштаткан мүмкүнчүлүгүм бар. Кызматтык унаа берилгени менен эл өкүлдөрү айдоочуларынын кызмат акысын өз чөнтөгүнөн төлөмөй болушту. Айрым депутаттар айдоочуга муктаждыгы жок экенин айтып, унааны өзү башкарарын айткан. Бирок журналисттер алардан жол белгилери тууралуу сураганда баары эле жооп бере алган жок. Бир белги көрсөтүп көрөйүн да, эгер же жолдон өтүп баратсаңыз, ушул белги чыкса кандай кылат элеңиз? Эми бул өзүңүздөр билесиздер, биздин мындай кылсаңыз. Мындай. Бул жакка, сол жакка повороттун белгиси болсо керек. Бул двухсторонний го. То есть и вперед и назад дегенде эме го. Так что Вперед и назад дегенде кандай? Бирөө кызыл, бирөө кара болуп турат да. бул вот дагы кайсылар бар? Кийинкисин көргөзүп көрөйүн анда. Бул стоп. Токтот. Андан кийинкисин. Так. Бул жакта эми дорога кого-то главная, да? У кого-то главная дорога? То есть биз баратабыз, бирөөнүкү второстепенный, бирөөнүкү главная. Бул кирүүгө тыюу салынган белги. Толугу. А бул белги? Парковка запрещена болуп турат го. Кийинкиси? Алдыга, анан оңго бурулат. А сиз канча ай окуп алдыңыз эле праваны? Канча? Мен права ала элекмин. Ала элексиз. Права ала элекмин, бирок окугам. Окуганда бир 3 ай окусам керек эле. Автошкола БСД деп окугам. 3 ай окугам, бирок тесттен 2 жол өттүм. Мен практикалык эмеми тапшыра албай 2 жол кулап калдым. Азыр рульга отура элексиз. Рөлгө отуруп, жардамчыларым бар ошондо. 1000
1983 жылдан бери урулат. 40 жылдан ашып кеткен турбайбы? 40 жылдан Бир бери белги көрсөтүп көрөлү да. Жолдо келатсаңыз белги чыгып калса. Белги чыгып калсабы? Ооба. Бул жерде буну мен айта албайм, башкача сразу эмени табапсыз го. Жок, башкача деле эмес, кадимки эле жол белгилерден. Ачып эме албайсызбы? Макул, ачайын. Бул болсо эме болуш керек. Движение запрещено болуш керек. Дагы бирин кийинкисин көрөлү, э? Бул темир жолдогу коюла турган белги болуш керек.